Эфирис улантабыз, алгачкы конок менен тааныштырууга даярбыз. Бейшеев Азамат сатуу бөлүмүнүн адиси бизге келип калыптыр. KG Group компаниясында иштейт. Сөз түрдө ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум ассалам. Кош келиңиз, маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр жакшы. Акыркы жаңылыктар азыркы учурда кайсы объекттин үстүндө иштеп атасыздар жана кандай акциялар болуп атат? Бөлүшүп өтсөңүз анда. Биздин компаниябызда азыр акыркы ушул жылдын эсеби менен акыркы үйлөр бул Жусуп Баласагын деген турак жайыбыз курулуп атат. Анан Чыңгыз Айтматов ордосу деген. Жусуп Баласагын турак жайы бул Жал микрорайонунда түштүк магистраль менен Бака көчөсүнүн кезишинде салынып атат. 3 блоктон турган монолитный кирпичный дом деп коет, орусча айтканда. Кирпич менен салынып атат, сыртынан утепление болот. Ушундай объектибиз башталып атат. Ал объектибиз азыркы күндө 9-13 этажга келип калды. Экинчи объектибиз Чыңгыз Айтматов ордосу, бул түштүк магистраль менен Суха Батыра көчөсүнүн кезишинде. Азыр курулуп жатат алар. Курулуп жатат. Ал 3 блоктон турат. 3 отдельный блоктор болот. Ошол Чыңгыз Айтматов ордосунун комплексибиздин турак жайыбыздын 3-чү блогу башталып алдында азыр. Ошого бир акция коюп атык элек. Акциялардын шарттары биринчи 20 кардарларга арзандатылган баа менен сатылат. 30 000 сомдон өйдө 1 чарчы квадратный метринде. Арзандатылган баа болгондо канча пайызга арзандатылат? Эми мисалы 30 000 сом деген бул $444 да. 1 квадратный метри. Бул себестоимостьтен бир аз эле өйдө болуп эсептелет. Биздин үйлөр дайым жаңы башталганда 20-30 кардарыбыз кошуна арзандатуу берилет. Азыр ушул акциябызга 20 кардарга койдук. Канча убакытта бүтөт ушунда? Үйлөр 2 жылдан 2,5 жылга чейин бүтөт. Бул башында айтып кетпедим, монолитный кирпичный. 2020 жылы аяктайт ошондо. Бул 3 блоктон тургандыктан 2019, 2020, 2021 болуп туруп бүтөт да. Быйылкы жылдын эсебинен канча үй колдонууга берилди? Быйыл бизде негизи көп эле объектилерибиз бар. Биздин кардарлар деле билип калды аны, уже шаарда көп эле үйлөрүбүз турду. Быйылкы жылдын эсеби менен 5 турак жайыбызда кызуу ремонттор жүрүп атат. Биз блок болуп салынат деп айтып кеттим го, ошо былтыр эле берилип баштаган, былтыр жаздан баштап. Быйыл болсо мына Шабдан деген турак жайыбыз бар, Көкжар кичи районунда жайгашкан. Ал жакта экинчи блогун берип атабыз ремонтторго. Ошо өз ээлери ачкычтарын алып, азыр ремонт жасап жаткан учуру алды уже кирип жашап атышат. Экинчи турак жайыбыз болсо Абай Ахунбаевадагы Бакай деген турак жайыбыздын экинчи блогу берилип атат. Үчүнчү Тынчтык деген турак жайыбыз бул түштүк магистраль менен Чыңгыз Айтматов көчөлөрүнүн кезишинде. Өз ээлери ачкычын алып, азыркы күндө ремонтун жасап, бактылуу көз ирмемдерин өткөрүп атсак десек болот да. Сиз айткан үйлөрдү кардарлар кандай шарттар менен алышса болот? Шарттар мындайча айтканда ыңгайлуу эле биздин компанияда узартылган мөөнөт менен алса болот, рассрочкага. Канча жылга ошондо? 2 жылдан 2,5 жылга чейин бөлүп ай сайын төлөп алышат. Биринчи төлөм деген бар. 30%-ын биринчи төлөп, келишим түзөрүнүн алдында 30%-ын берип туруп, калганын ай сайын бөлүп коебуз, график түзүп. Кээ бир кардарларыбыз суранышы боюнча 2 айда, 3 айда бир квартал сайын деп коет, квартал сайын берип турабыз. Бул да бир гибкий график болот, биздин кардарларга бир мындай жардам болсо деп деле айтсам болот. Бир ай эмес, көбүрөөк убакытта берүүгө мүмкүн. 2-3 айда бир чогултуп бере беришет да. Жакшы экен. Турак жай деп калдыңыз, ыңгайлуулуктары тууралуу айтып берсеңиз. Азыр мен байкашымча көптөгөн баягы конкуренция күчөп атат. Конкуренция эң жакшы нерсе да негизичи. Баягы балдар ойночу жерлер курулуп жатат көбүрөөк, корголуучу машина туруу турак жайлары көбүрөөк жерлер болуп атат. Ошол ыңгайлуулук тууралуу айтып берсеңиз турак жайлардын. Ыңгайлуулук тууралуу сөзсүз түрдө ар бир объектиде балдар ойночу площадка болуш керек. Ал объектинин баягы объемуна жараша десек болот. Ал объекттердин баарында бар, Баарында бар. Мисалы Чыңгыз Айтматов ордосун мисал кылып кетейин. 1,3 гектар жерде салынып атат. 3 блокто турат. 3 блок болгондуктан мисалы 300ден ашык квартира бар.
Ошого байланыштуу детский площадкадагы абдан чоң, кенен, кардалар баягы ошо үйдүн ээлери отуруп эс ала турган жайлар менен кошо салып бүтүрүп беребиз. Анан сөзсүз түрдө ар бир объектибиз курчалат. Өзүнчө бир мындай комплекс болот. Анан охрана ошол немелерди сөзсүз түрдө аны организовать этсе болот. Өзү биздин кардарларыбыз элечи. Машина коючу жайларда болот. Ошол эле комплекстин алдында, анан подземный жер алдында да атайын өзүнчө сатылат ал дагы. Эми бардык шарттар ыңгайлаштырганга аракет кылып атабыз азыркы күндө. Өзүнчө кичи шартта деп койсо болот экен. Ооба, сиз өзүңүз айткандай көп конкуренция деп атасыз, эми ошону алдын алып атабыз да. Эң сонун. Сиз өзүңүз бул компанияда канча жылдан бери иштейсиз? Компанияда мындайча айтканда башынан эле баштап иштейм, 6 жыл болуп калды. Өзүңүз KG Group'ун үйүндө жашайсызбы? Өзүм KG Group'ун үйүнөн үй алгам. Азыркы учурда ошо үйдү ремонт кылууга даярданып жатабыз. Буюрса жашап баштайбыз. Өзүңүзгө жактыбы бул үй? Абдан. Мен өзүм буга чейин эле пландап келаткам да. Ушуну алсам, муну алсам деп, мен да кардар катары. Анан мына Кудай буйруп, Барсбек деген турак жайыбыз Жал микрорайонунда курулуп, мына бүтүп ремонтко берилип атат. Ошол жерден үй алдык. Эң сонун. Ата-энеңиз дагы кубанып атса керек. Абдан кубанып атышат, жакшы жетишкендиктер мен үчүн. KG Group курулуш компаниясы акыркы кездери кайрымдуулукка абдан чоң басым жасап келет. Чындыгында эле үйгө муктаж болгон инсандарга, мисалы, үй белекке бергенин биз социалдык тармактан, массалык маалымат каражаттарынан көрсөк болот. Азыркы учурда кандай дагы долбоорлордун үстүндө иштеп атасыздар социалдык? Бул мындайча айтканда чоң бир тема десек болот. Анын деген жетекчилерибиз өзү баягы кененирээк айтып берет. Бирок эми мен дагы кыскача айтып кетсек, жыл сайын 1-2 батир KG Group компаниясынын фондунан муктаж болгон үй бүлөлөргө, көп балалуу үй бүлөлөргө көбүнчө басым жасайт биздин жетекчибиз Ташав Имамидин Асамидинович. Өзүңүз билгендей, жакында журналист жигитке өтүп кеткен квартира берилди. Жыл сайын бир долбоорлор бар, иштелип атат. Баягы буюрса алдыда дагы коноктор келет, жетекчилер. Ол боюнча өзүнчө бир айтып кетсе керек биздин жарандарыбызга. Эң сонун. Ооба, аябаганда жакшы көрүнүш деп айтсак болот. Азыр өзүңүз билгендей көчмөндөр оюну өтүп жатат. Эфирден сырткары дагы сүйлөшүп, сөзүңүздүн аягына чыкпай калдыңыз. Маанайыңыз менен бөлүшпөйсүз? Сизге жактыбы? Кандай өтүп жатат? Катышып көрдүңүзбү? Көчмөндөр оюну аябай бир чоң бир событие десек болот. Абдан сыймыктанып жатам, ушу биздин өлкөбүздө ушундай бир эме болуп атканына. Тилекке каршы көрө албай алдык, бара албай алдык жумушка байланыштуу. Бирок көңүлтүр экран аркылуу көрүп атабыз. Ачылышты көрдүк, көк бөрүнү көрүп атабыз, күрөштөрдү көрүп атабыз. Ошонун ичинен мен аябай бир көк бөрүнү өзүм көргүм келген. Себеби биз ошол көк бөрү федерациясына да KG Group компаниясы өнөктөш. Биз ушундай чоң событияда артта калган жокпуз, чогуу иш алып барып атабыз. Өзүмө дагы ушу жагат эле да. Айла жок, көңүлтүр экран аркылуу көрүп калабыз го, буюрса. Демек, кыргыз көк бөрүсүн KG Group курулуш компаниясы азыр колдоого алып аткан маалы. Эң сонун жаңылык. Дайыма эле ушинтип келип бизди сүйүндүрүп эле, кубандырып, сонун жаңылыктарды айтып туруңуздар. Анда чоң рахмат сизге, ыраазычылыгыбызды билдиребиз пайдалуу кеңешиңиз үчүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер дагы жакынкы арада өзүңүзгө батир издеп жүрсөңүз, анда KG Group курулуш компаниясынан алсаңыздар болот. Сапаты жана курулуш жаңы объектилери жүрүп жаткан маалы. Ошондуктан бардык маалыматтарды сиздер
төмөндөгү телефон номери аркылуу алсаңыздар болот. Жана Чыңгыз Айтматов ордосу азыр Суха Батыр түштүк магистралда жайгашкан жаңы курулуш объектиси жүрүп жатат. Ооба, туура айтасың. Ананда 21 кардарга жакшы арзандатуулар берилет. Андыктан чамдаңыздар. Бизде студиябызда Бишиев Азамат сатуу бөлүмүнүн адиси болду.